Ушу өз үйүмө жеткиче өмүрүмдүн жарымы өттү. Кыке кандайсың? Момунча красота жерге келип алып, эмне настроение наскиде го? Коп, кайсы бирин айтайын. Квартирадан квартирага көчүп жүрө берип уже кокого жетти, блин. Үй алайын десең, акча чогулбайт, же тияка жетпейт, же бияка жетпейт. Кыскасы, муну айтканда эмне? Арманым аттын башында дечи. Айтпа, блин. Короче, Кыке, чечилбей турган проблема жок, өзүң билесиң да. Андан көрө сен мындай кыл. Ансар деген бир компания бар экен. Көздөп жүргөн бир үйүң болсо, ошонун баасынын 25%-ин берсең, короче, 7 айда сага ошол үйдү алып беришет экен да. Анан калганын 10 жылга бөлүп коет экен, пайызы жок экен эч кандай. Анан акырын өзүң шашпай төлөй бересиң. А эгер ошол үйдүн баасынын 35%-ин берсең, анда 4 айда алып беришет экен. А эгер 50%-ин берсең, вообще 45 күндө эле ошол үйгө кирип кетет экенсиң да. Чын элеби? Ооба, чын, мен эмне өрдөгү учурчу элем. Машина алам десең, же бизнес баштайм десең да, короче, ошол компанияга кайрылсаң, проблемаларың чечип берет экен да. Давай, андан көрө сен ошолорго барып, чопа-чоң билип көрбөйсүңбү? Бул жака настроенияңды түшүрүп кой, отура бербейчи. Мойнуңа артылган тузду балким ошолор эритет дегендей. Коп, реальная тема экен, Барып общение кармашып келейинчи анда мен. Ооба, барып тезирээк общение кылчы, а то алдыгындай состоянияң менен момундай красотага вообще не вписываешься дегендей.